Алло. Қандайсың? Жақсы. Келдің бе? Мақұл, азыр Самат байкемден сұрап көрейінші. Неме, Самат байке? Деге ешке досым келіп қалыптыр. Шығып келсем болау? Қайсы досың? Мықи. Әнде үйден ойныңар бүтпейм, жұмысқа чейін келіп отау. Ойын оғын емес, сөздер бар болчу. Ой, тимеле сөздер бар деп. Мұны қара. Жемде қыздармен сөйлесіп отасың. Жоқ, қақтағы. Сіз өзіңіз айтпадыңыз біле. Қыздармен сөйлеспе деп. Самат байке күтіп қалды, бара берейінші. Бұл ертерек барып кел. О. Мұны қара, чоң кішіше сөйлесіп. Білінбейле чоң өп қалды бұлдағы. Бектур! Оу! Бас, эфир башталып қалды. Мына бартам. Ошол, давай. Досым, жолға асты, бас сенге барасында, давай. Самат байке, сізді желдетіп атып, қолын талып, өзің ұсып кетті ме? Солбай, желдет. Сіз келе жырғал, бір тұрып, башыма су чаш дейсіз, бір тұрып, суап кел дейсіз, бір тұрып, желдет дейсіз. Желдеткіш алып албайсыз бе өзіңіз? Желдеткіш алғанда міне, сен мұрдыңа саймақ білем. Сен тұрғанда маған не кері бар желдеткішті? Бол, желдет. Қандайсың. Самат Бектур, съемка башталды, даярсыңар бе? Запись. Ова, даярыз. Рас болуды. Баштай берле? Салам сүйікті достар. Салам. Қандайсыңар? Бары жақшы? Қандай жақшы? Сен тентек қылбай, жөн өтір мақұл баяғыдай болбай. Сары, қандай? Сен өткенде бізге келгенсің, Ой, азамат, не қапқар болып кеткенсің сен? Азыр жайында. Барус ешкі ойнайыз да. Турағы достар. Үйде телефон шықлы отырғанша ешті ойнаған жақшы да. Ойнаған ғой жақшы. Бірақ ойнау атыптында авайлағыла, жығылып кет, чекеңер сыйырылып, жаман болбосын, Самат байке, бая оқиян айт бербейсіз бе? Бақтан жығылып, чеке сыйырылған балачы. Бір Қайырбек деген бала болған екен. Аны качок деп қойышады. Бір күні качок ойнау атып, баққа шығып, бақтан құлап түшіп жерге чеке сыйырылат кен. Анан шымы айырылып қалат кен. Анан достары жанында ойнап жүрген, қорқып чұрқап апасын айтып бар, апасын шақырып келселе, баяғы ордында жоқ Қайырбек. Ана мақұл деп апасы үйіне кетсе, кечінде Қайырбек келтат дейді. Шымын баға электер айырылған. Чекесіне 2 жалбырақты чаптап алған. Ал ойлаған ақшайды жалбырақ чаптасам, чекенің сыйырылғаны білінбей қалады ғой деп. Анан бұты сынып кетсе, бұты қолы сынып қалсам не болады? Ошондуктан достар, баққа шықпағыла. Авайла ойнап алады. Түшүнүңөр бе? Самат байке, азыр биздин достар эмне кылып атты болду экен, Биздин достар эмне кылып атмагыле? Бизди көрүп атат да. Жемде сен көрбөй элесиң. Жакшы. Урматтуу достор, биздин программанын аягына чейин биз менен чогуу макулбу? Башка каналга которуп жибербегиле. Эмесе достор, силерге бир гана позитив тартуулаган Баластан шоу программасын Бектурчик экөөбүз баштадык. Ура! Бектур, досуң кеттиби? Жок, эшикте күтүп атат. Эмне күтүп атат? Тиги бир жакка бармакпыз. Кайка барасыңар? Жөн эле өзүбүзчө эле. Не, чоң балдар тиешип атабы силерге? Жок. Бирөө тиешсе айт, Самат байкеңе. Мен турганда кимден коркосуң? Мыкы сенден улуубу?
Жок, экөөбүз теңбиз да, билбейсизби? Досуң жаман сапсары? Сары эмес. Сиздин досуңузчу? Эмне экен, кайсы досуң? Эрмек досуңуз сары, Эмил байке семиз. Эй. Улууларды ошентип айтмак беле. Эмне мукуйду сары деп атасыз? Менин досума тийишпеңиз. Анда досуң жөнүндө айтып берчи өзүң. Кандай бала? Менин досум күчтүү, сары эмес, акылдуу, бир жака экөөбүз дайыма чогуу барабыз. Ал мага велосипедин берип турат. Эмне болуп мыкы экөөңөр досошпадыңар эле? Ал деген жакшы бала. Ана мени кечке жумушабайт. Мени бирдеме кыл дебейт. Жакшы экен. Мыкы досуң кыйын турбайбы? Эки дос бири менен достошуп жүрүп мындай урушпай коюуга мүмкүнбү же? Кандай деп ойлойсуң? Бир да араң тартынткан качсаң, Эмне мени түртөсүң? Өзүң тартынбайсың керек болсо. Тартынган билбегенден тартынбадым, эмне тартынып атасың? Сен мени эмне түртүп атасың? Эмне түртүп атасың мени? Түртүнбө, Өзүң Негизи биз ынтымактуубуз. Бул сага досум. рахмат. Эчтеке эмес. Сен канча досуң бар? Менин 4 досум бар. Сиздикичи? Ой, менде достор көп да. Азыр мен ар биринин атын айт кычакты программабыз бүтүп калбайбы? Мына могу экранын аркасында эле мен канча досум отурат. Мына кичинекей бизди көрүп аткан көрүүчүлөрдүн баары менин досторум, алардын ата энелери, алардын жанында отуруп телевизор көрүп атканын баардыгы менин досторум. Ой, башка досторума караганда ушул досторумду абдан жакшы көрөм, достор? Алар менин деле досторум. Ассаламу алейкум, шеф, кандай? Алейкум ассалам. Жакшыбы, шеф? Жакшы. Атың ким? Элмырза. Элмырза. Сен мурун бизге келгенсиң, Ооба. Канча жолу келдиң? Мурда бир жолу келгем, эми экинчи жолу келдим. Жакшы. Саламатсызбы? Саламатчык. Атыңыз ким? Аруке. Аруке. Булар эмне мага? Салам алейкум, досум. Саламат беке. Келе жаткан жайык каникулуңуз менен куттуктайм. Эмне капкара болуп? Күлгөрүп келдиң? Эшикке көп жол кечке чыккам да ошон үчүн капкара болуп кеткен. Сиздин атыңыз ким? Жазела. Жазела. Жакшы. Көйнөк катуу экен. Мен мындай көйнөктү телевизордон эле, мультфильмден эле көргөм. Мушкен көйнөк, Көйнөктү ким тигип берген? Мама. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Салам алейкум. Баада ыйлап кетип калган ким эле? Аман. Аман, сен белең. Бүгүн жакшы элесиңби? Кабайсың? Ай азамат. Атыңыз ким? Жина мен Я. 4 жаштамын. Канчадамын? 4 жаштамын. Канчадасың? Досум, кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы. Чоңойдуңбу? Ооба. Чоң жигит болдуңбу? Ооба. Күчтүү болдуңбу? Ооба. Кана күчүң көргөзчү. Ким баласың? Кайдын? Я. Кайдын? Калыйдын? Кайдын? Кабайдын? Сиз болсо каяка барып эс алып келдиңиз? Мен болсо көйгө барып эс алып келдим. Кырчын жайлоосуна барып. Ошол жакты билесизби? Көчмөндөр ойноп атат го. Билеми? Билсең жакшы болуптур. Арке, сен ободок тагынып алыпсың го? Кайсы чачыңа тагынгансың? Чачым жок да. Эмнеге ободок тагынып алдың? Жок. Сулуу болоюн деп. Экөөңөрдүн байпагыңар да окшошпу, Кантип билесиңер экөөңөрдүн кийимиңер өзүңөрдүкү экенин? Меники кичекей, Амандыкы чоң. Сен Амандыкына караганда кичекейирээк кийип турбайсыңбы? Ооба. Ошондойбу? Санап берчи. Санабайм. 1, 6, 7, 8,
10, 6, 5, 2. 6-5 анан 4-2 э? Ой азым. Сеники туура да, ушу жаңы негизи математикадан чыгаргандар, ушу санды чыгаргандар өздөрү жаңылышып турган, сеники туура да. 1 6 6 8 9 5 анан 4 2 деген. Бул туп-туура сан да. Бүгүн деген биз менин досум деген темада сүйлөшүп атабыз. Сенин досторуң көппү? Ооба. Эмир, Назар, 2 досум бар. Арке, сен канча досуң бар? 5. Уйкуң келип атабы? 5 досуң, 5. Аттарын айтчы. Умар, Алина, Чоңсон, Кичинекейсон. Досторуңар барбы силердин? Ооба. Алар да эгиз досторбу? Ооба. Кимдер? Илим, Дагы? Мален. Экөө эгизби? Ооба. Кыздар жакшы достошобу же балдар жакшы достошобу? Балдар жакшы. Кыздардыкы мындай достчулугу өтө бекем эмес болуп калат, э? Ооба. Эмне себептен? Анткени кыздар көп урушуп кетишет, а балдар Ушпайт деле. Ишенесиңби Алинага? Ишенбейсиңби? Эмне себептен ишенбей калгансың? Алина көзү урушуп кетебизди. Сен көп ишенбеген досуң ким? Ишенбеген бир досум бар. Аты Абил деген бала. Эң ишенгеничи? Ишенгени ошо Аман Эсен деген бала бар, 2 бала. Эки эгизби? Кыздар менен досторуң менен урушуп кетесиңби кээде? Урушам көп эле. Элеби? Эмне жөнүндө ошону бирөөсүн айтып берчи. Эмне болуп? Мен бир жолу үйдөн келип сабакка баратсам, бир кыз келип кел кайра элдешебиз деп атканда мен элдешпей кайра сабакка барсам, сабактан көз чогуу кетелиби десем, жок кетпейм, мен сен менен кетпейм деп айтып койгон болчу. Сен ал менен элдешпей койгон үчүн анан кайра сен менен кетпей койду эле. Мен ал менен көп эле элдешем, анан элдешесиң десем, анан ал өзү эле менден кечирим сурабай коет, анан өзү эле менен дос болбой кетип калат. Экөөңөр ойноп атканда урушту ким баштайт? Эсен. Сен баштайбы? Сен баштайсыңбы? Кээде, э? Силерге үчөөңөргө эң жаккан кайсыл оюн? Мушташ. Кандай оюндарды ойнойсуңар? Эмне кыласыңар үйдөн? Үйдөн жашабыз. Жарышасыңарбы? Жарышканда ким утат? Мен. Эсен утат. Сен досуңду бир жолу алдап көрдүң беле? Ачык эле айтсаң. Алдаган эмесмин. Мындай кээ бир учурда болуп калат дейм, жаңы оюнчу калып анан аны кирдетпеш керек болгон, бул меники эмес деп алдаган эмес белең? Алдаган эмесмин. Мен эч качан алдабайм, президентмин. Президент, анан кийин милиция, доктурлардын, мугалимдердин акчасын көтөм да. Могу алып баруучулардыкынчы телевидениядагы? Ошолордукундагы. Мен кичине көбүрөөк кылып кошуп койбойсуңбу, э? Сиздикин көбүрөөк кылам. Президенттин досу ким билесиңби? Сооронбай Жээнбеков менен ким эле дос го, ким эле? Путин. Россия президенти. Ошолор дос, э? Дос го. Кичинекей Кичинекей кезинде Путин эмеге келип экөө ойночугон. Каяка келип ойночу? Путин Кыргызстанга келип, Россияда. Экөө келип ойноп кетчү окшойт да, э? Анан Россияга кайра Путин кетип. Сен көрүп эмне дешти? Биз да чыгалы дедиби? Алар билбейт экен каякта дорога экенин. Сен аларга айтпай койдуңбу? Ооба. Эмнеге айтпай койдуң? Чтобы алар первый болбосун деп. Көп жылга чейин кимдер достошот? Өзүнүн сау болгондар, жанагы квартирада жашагандар, эми алар көчүп кетишет, анан өздөрүнүн
өзүлөрү салып алган уюндар көп жылга достошот. Сен эмне үчүн балдар менен дос болосуң? Бири менен жардам бериш үчүн. Жардам бериш үчүн, Досторуң сага эмне кылып жардам берет? Аны билбейм калдым. Адамдар неге достошот? Ойнош үчүн, анан сүйлөш үчүн, анан машина сураганга, бирдемсе сураганга. Ошон үчүн дос болушат. Чоң адамдар менен кичинекей балдар дос боло алабы? Кичине дос боло алат, мен сиз менен досмун. Жаныбарлардан кайсы жаныбар менен кайсы жаныбар достошо алат бири менен? Маймун менен маймун, зебра менен зебра, арстан менен арстан. Кичинекей жаныбарлар достошот да. Эгерде зебра кичинекей болсо, арстан менен достошмок. Эгерде арстан жакшы болсо, Адам болсо ошондой. Адамгерчиликтүүсү болсо, эгерде жаман болсо, зебра жеп чытамак. Адамга жакыныраак кайсы жаныбар дос? Адамга жакыныраак ит, Дагы? кой. Итиң барбы? Тигим итиң? Койчу, өзүң итиң атын билбейсиң. Ырдай аласың? Ооба. Ырдасаң да? Чычкан жөнүндө да. Ырдай бер. Кампам түп көгөнү, чычкан түп өлөндү. Будан баан жебебей, пишке да кобобу. Гүттүм ай, жүрөгүм отурата жетабай. А мен өзүмдүн степкелерин табабай. Аман сендилерди алып кой, эми сен ырдады. Я. Эки байык шу шти, каган дайын ким шти. Ык, бык, сен чык. Суу апалар, кантимында ката бар. Алтын апакем, аламда жок сага тең. Бар үчүн сен дүйнөдө, бактым мен бар экен. Сайчым бабайым, сайдашка конайым. Атамдын башы оятат, өзүм доктой болом. Охо. Атаң башы ооруп атса, кече тойдо болгон окшойт, Атаным бар эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жанымда достор бар кезде. Атанып кар эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жанымда достор бар кезде. Сүйүктүү достор, биз бүгүн менин досум деген темада сүйлөшүп жатабыз. Самат байке, анда дос тууралуу бир маалымат айтып бериңизчи. Макул. Мисалы дүйнө жүзүндө эң ишенимдүү дос деп табылган бул Хатико деген ит. Мен билем, анын киносун көргөм. Ал 1923 жылы 10 ноябрда Японияда туулган. Ой, азаматсың Бектурчик. Аны фермер университетте иштеген профессорго белек кылып тартуулайт. Профессор ага Хатико деген ат коюп, багып чоңойтот. Ал Хатико күн сайын өзүнүн ээсин жумушка узатып барып, кайра жумуштан тосуп алып, үйүнө алып келчү. Күндөрдүн биринде адаттагыдай эле станцияга келип ээсин күтүп атса, ээси келген эмес. Себеби ээси жүрөк оорудан каза болуп калган. Ошентип ал өзүнүн ээсин 9 жыл бою күткөн. Анын урматына эстелик тургузулган. Анын эстелиги Япониянын Токио деген шаарында бронзодон тургузулган. Эми буюрса силер дагы чоңоюп дүйнө кыдырсаңар, Японияга барып калып, Хатиконун эстелигин көрсөңөр болот да. Негизи эле достор, ит адамдын досу деп бекеринен айтылбайт да. Самат байке, мен итти аябай жакшы көрөм да. Ит деген акылдуу жаныбар да. Ооба да. Эми иттин дос болгону жакшы. Досуң ит болгону жаман да. Самат байке, дагы мыкыйга тийишип атасыз. Жок, мен мыкыйга айткан жокмун. Мен өзүмчө эле айтып атам. Балким менин досторум тууралуу айтып атам. Урматтуу достор, биз Бектур экөөбүз 4 жылдан бери силерди эң жакын достору тапканыбызга абдан кубанычтабыз. Биз силерди ушунчалык жакшы көрөбүз. Биз силерди эмнеге жакшы көрөбүз? Себеп дегенде силердин жан дүйнөңөр ушунчалык таза. Силер эч качан калп айтпайсыңар.
силер эч качан бизди эч кимге уят кылбайсыңар. Ошондуктан биз силерди абдан жакшы көрөбүз. Кыскасы, баарыңарга Хатикодой жакын досторду каалайбыз. 100 сомуң болгуча 100 досуң болсун. Муну Самат байкем айтчу эле, мен деле айтып коеюнчу. Кымбаттуу достор, бизди уят кылбай, жакшы жүргүлө, тентек кылбагыла, сабакты жакшы окугула, ата-энеңердин сөзүн сөзсүз түрдө уккула, Кыргызстанга кереги тийген, Кыргызстаныбызды көтөргөн, эң мыкты жана патриот кыргыз дилибизди сүйгөн достордон болгула. Сүйлөштүкпү? Самат байкем туура айтат. Биз силерди жакшы көрөбүз. Достор, Баластан шоу программасын көрдүңүздөр. Анын алып баруучулары мен Самат Эркинбеков жана менин эң жакын Бектурчик деген досум. Жакшы калгыла. Саламатта калгыла достор.